Окумуштууларга адамдар үчүн кооптуу болгон 200 вирус белгилүү. Андан тышкары болжол менен 700 миңин адам жуктуруп алышы ыктымал. Биз эмдөөнү толугу менен республикалык бюджеттин эсебинен жүзөгө ашырган Борбордук Азиядагы саналуу өлкөлөрдүн катарына киребиз. Бир эле вирустун ондогон, жүздөгөн жада калса миңдеген штаммы болушу мүмкүн. В воздухе мы обнаруживаем Абадан фенол, ацетон, формальдегид сыяктуу кооптуу кошулмаларды таап чыгабыз. ацетон, формальдегид. Казакстан эпидемиологтору инфекциялардын жалындашына кантип каршы турушат? Эгерде бул приборду классикалык ыкмалар менен салыштыра турган болсок, анда классикалык ыкма жыйынтык алуу үчүн 3 күндөн 1 аптага чейинки убакытты алат. Ал эми бул прибор болсо бизге жыйынтыкты 3 саат аралыгында алууга мүмкүндүк берет. Күн сайын биз абада канча коркунуч бар экенин аңдабастан туруп үйүбүздөн чыгып кетебиз. Бирок контакт, бир ирет тийип кетүү, бир дем алуу ошондо вирус өзүнүн жаңы ээсин таба алат. Жер бетинде адамдар үчүн коркунучтуу бардык вирустардын жана алардын мутацияларынын так саны жок. Алардын саны табияттан улам тынымсыз өзгөрүп турат. Вирустар мутацияланып, эволюцияланып, жаныбарлардан адамдарга өтөт. В воздухе мы обнаруживаем Абада фенол, ацетон, формальдегид сыяктуу кооптуу кошулмаларды таап чыгабыз. Булар кооптуулуктун 1-2 3 классына киргендер. Өтө уулуу болуп саналат. Борбордук нерв системасын, адамдын маанилүү органдарын жабыркатат. и могут повреждать центральную нервную систему, жизненно важные органы человека. Сауле Шерипова молекулярдык деңгээлде коопсуздук кандай болоорун жакшы билген адам. Анын жетекчилиги астында санитардык эпидемиологиялык экспертиза борборунун лабораториялары ден соолукка тымызын коркунуч алып келүүлөрдү өз убагында аныктоо үчүн тамак-аш азыктарын, абаны, сууну жана айлана чөйрөнүн башка компоненттерин изилдешет. Борбор Казакстандын калкынын санитардык эпидемиологиялык коопсуздугун камсыз кылууда негизги ролду ойнойт. Ал 2023-жылы ачылган. Впервые проект был построен именно как Центр санитарной Алгач борбор атайын санитардык эпидемиологиялык экспертиза борбору катары курулган. Жер тилкесин бөлүп берүүдөн тартып лабораториялык изилдөөлөрдү жүргүзүү үчүн атайын лаборатория катары объекти ишке киргизүүгө чейин. Эгерде байкасаңар, имараттын жайгашкан жери обочо, тиешелүү бөлмөлөрдүн жыйындысы, таза жана кир агымдардын кыймылы, олутту мерчемдөөчү тиешелүү чечимдер бар. Таза зоналарды, кир зоналарды кошпогондо айлана чөйрөнүн булганышына жол бербеген, ошондой эле персоналдарды коргоон атайын гепо чыпкалар менен жабдылган. Окружающей среды также защищает персонал. Бүгүнкү күндө ал Борбордук Азиядагы биологиялык коопсуздук боюнча биринчи реферанс лаборатория болуп саналат. Анын жыйынтыктарын дүйнөнүн 112 өлкөсү тааныйт. Бактериологиялык, молекулярдык, генетикалык, паразитологиялык, санитардык, химиялык жана токсикологиялык көрсөткүчтөр жана радиациялык контроль боюнча экологиялык объектилерге жана тамак-аш азыктарына изилдөөлөрдү жүргүзөт. Мы можем проводить исследования. Биз ширенгеден тартып космоско чейин изилдөө жүргүзө алабыз. Башкача айтканда, курчап турган чөйрөгө изилдөөлөрдү жүргүзүү. Биринчиден ал албетте аба, суу, топурак, адамдын ден соолугуна таасир этүүчү баардык нерсе. Ошондой эле чийки заттарды, даяр тамак-аш азыктарын, эл керектөөчү товарлар боюнча изилдөөлөр. Адамдын ден соолугуна, келечек муундардын ден соолугуна таасир этүүчү коркунучтуу факторлор болушу мүмкүн болгон жерлерде. Мисалы, балык азыктарынан биз акыркы жолу мышьяк, коргошун, сымап сыяктуу уулуу элементтерди таптык. Ал эми канаттуулар эти жөнүндө айта турган болсок, эл арасында сальмонеллез оорусун пайда кылган жана тамак-аштан массалык ууланууга алып келе турган сальмонелла табылган. Массовым пищевым отравлением. У нас находятся пробы, это растительные масла, крупы,
бобовые. Бизде үлгүлөр бар. Алар өсүмдүк майлары, дан өсүмдүктөрү, буурчак өсүмдүктөрү. Биз үлгүлөрдү атайын чөнөккө өткөрүп, үлгүнү автоматтык түрдө экстракциялоо үчүн аппаратына жайгаштырабыз. Экстракция үлгүдөн бизди кызыктырган диоксиндер, дибензофрандар жана полихлорлонгон бифенилдер сыяктуу компоненттерди алуу үчүн керек. Нам компоненты, такие как диоксины, дибензофураны и полихлорированные бифенилы. Диоксиндер, дибензофрандар жана полихлорлонгон бифенилдер алар туруктуу органикалык булгоочу заттар. 2001 жылы аларды планетадагы эң коркунучтуу 12 уулуу заттардын тизмесине киргизишкен. Мисалы, полихлориттүү бифенилдерди химиялык спид деп аташат. Ал заттар иммундук системаны акырындык менен талкалайт. Алар антителолордун өндүрүшүн басышып, Т лимфоциттерге бөгөт коюшат жана организмдин коргонуу күчүн алсыратып, инфекциялар үчүн өтүмдүү кылат. Полихлориттүү бифенилдер майлуу ткандарга топтолуп, жылдар бою сыртка чыкпай, акырындык менен эндокриндик, репродуктивдүү жана нерв системаларына таасирин тийгизет. Данный прибор позволяет одномоментно выполнить 3 этапа. Это экстракция, очистка и выпаривание. Бул прибор бир эле учурда 3 этаптуу аткарууга мүмкүндүк берет. Ага экстракция, тазалоо жана буулануу кирет. Эгерде бул приборду классикалык ыкмалар менен салыштыра турган болсок, анда классикалык ыкма жыйынтык алуу үчүн 3 күндөн 1 аптага чейинки убакытты алат. Ал эми бул прибор болсо бизге жыйынтыкты 3 сааттын аралыгында алууга мүмкүндүк берет. Бул жерде биз бууланткычка бууланган акыркы натыйжаны алабыз. Экстракт атайын микровиалда чогулат. Биз бул микровиалды капкак менен жаап, кийинки анализдөө үчүн аппараттын өзүнө көчүрүп барабыз. И переносим уже на сам прибор для последующего анализа. Жогорку тактыктагы жабдуулар жана акыркы экспресс ыкмалары бизге кыска мөөнөттө өз убагында жана ишенимдүү натыйжаларды алууга мүмкүндүк берет. Когда мы говорим про проведение предупредительных мероприятий, противоэпидемических мероприятий, Биз алдын алуу иш-чаралары, эпидемияга каршы иш-чараларды жүргүзүү жөнүндө сөз кылганда, албетте маанилүү ролду ойногон көптөгөн факторлор бар. Биринчи кезекте ал лабораториялык изилдөөлөрдүн ишенимдүүлүгү. Биз ушул сындуу жогорку тактыктагы жабдууларда иш алып барганда, лабораториялар абдан жакшы жабдылганда, жогорку кесипкөй кадрлар жакшы даярдыктан өткөндө, ошол кезде биз биринчи так натыйжа алуу жөнүндө сөз кыла алабыз. Экинчиси натыйжалуулук тууралуу. Албетте ал убакыт, анткени убакыт эпидемияга каршы чараларды кабыл алуудан жана ишке ашырылууда маанилүү фактор болуп саналат. Башкача айтканда, эпидемия аныкталган учурдан тартып 3төн ашык адам жабыркаганда, мисалы бир коомдук тамактануучу жай менен же мектеп, бала бакча менен байланыштуу болгондор. Эпидемияга каршы иш-чаралар канчалык тез жүргүзүлсө, адамдардын инфекцияга чалдыгуу булагы болгон продукт аныкталса, эпидемия ошончолук тезирээк жок кылынат. Адамдардын аз саны жабыркайт. Продукт сатыктан алынып салынат. Кечелүүлүгүнө жараша бардык чаралар өз убагында жүргүзүлөт. Соответственно, все мероприятия будут проведены вовремя. Бир кезде кызамык, дифтерия, полиомиелит, кургак учук миллиондогон адамдардын өмүрүн алып кеткен. Бүгүнкү күндө ошол ооруларды башкарууга алууга боло турган инфекциялар деп аташат. Анткени адамзаттын натыйжалуу куралы эмдөө пайда болгон. Мерчемделген эмдөөнүн аркасында илдеттер эпидемияга айланып кетпейт. Биз эмдөөнү толугу менен республикалык бюджеттин эсебинен жүзөгө ашырган борбордук Азиядагы саналуу өлкөлөрдүн катарына киребиз. Бирок илим өз кубатын далилдеп береге алып жаткан бүгүнкү күндө да эмдөөдөн баш тарткандар бар. Натыйжада дээрлик унутта калган оорулар кайра кайтып келүүдө. Примерно с 23 года в Казахстане, как и во всем мире, отмечается рост заболеваемости. Бул жол менен 2023 жылдан бери Казакстанда бүткүл дүйнөдөгүдөй эле кызамык жана көк чөтөл менен ооругандардын саны өсүүдө. Алар эмдөөгө боло турган инфекциялар, илдеттин келип чыгуусу эмдөөдөн баш тартуунун натыйжасында узак убакыт бою иммундук катмар топтолуп калгандыктан болгон. Алардын 98% ар кандай себептерден улам эмдөөдөн өтпөй калгандар. Көпчүлүгү эмдөөдөн баш тартууга байланыштуу. Албетте ден соолугуна байланыштуу эмдөөдөн өтпөгөн, медициналык жактан жеңилдиктери бар адамдар бар. Бирок негизден көпчүлүгү эмдөөдөн баш тартышкандар. Инфекциянын ушул эки түрү тең, аба тамчылары аркылуу, башкача айтканда өзүңүз эле түшүнүп тургандай, жөтөлгөндө, чүчкүргөндө жугат. Демек, бул оорулардын чектери жок. Воздушно-капельным путем, и, как вы понимаете, то есть при кашле, при чихании, и поэтому границ для этих заболеваний нету.
Эмделбеген бир эле бала инфекциялардын чиеленишин кынаттап салышы ыктымал. Эмдөө деген жеке тандоо эмес, ал жамааттык коргонуу деп эскеришет эпидемиологдор. Ага кайдыгер караса баары ооруп калат. 2019 жылы дүйнө жүзү жаңы коркунучка туш болду. Ал вирус тууралуу эч ким уккан эмес. COVID-19. Бир да вакцина жок, так протоколдор, даяр чечимдер да болгон эмес. Баарын нөлдөн тартып изилдөө керек болгон. Дал ошол кезде эпидемиологдор алдыга чыгышты. Алар илдетке чалдыгуу чиеленишин аныкташып, обочолоонун баштапкы схемаларын түзүштү. Тесттерди жана вакциналарды иштеп чыгууга катышышты. Были приняты меры по изменению обучения в сфере санэпидслужбы, восстановлен факультет санэпидслужбы. Санитардык эпидемиологиялык кызмат тармагындагы кадрларды даярдоону өзгөртүү боюнча чаралар көрүлдү. Буга чейин бир нече жолу кайра өзгөртүлүп түзүлгөн санитардык эпидемиологиялык кызмат факультети кайра иштей баштады. Даярдыктан өтүү программасы олуттуу кыскартылган. Азыр анын баары калыбына келтирилди. Кадрларды даярдоонун сапатына кайрадан өзгөчө көңүл бурула баштады. Мындан тышкары албетте калк менен түздөн-түз байланышта болгон эң биринчи баскычтан тартып баардык баскычтагы медицина кызматкерлеринин билим деңгээлин жогорулатуу боюнча чаралар көрүлүүдө. Ошондой эле лабораториялык кызмат тармагы дагы чыңдалды. Экспресс ыкмалар ишке киргизилди. Лабораториялык изилдөөлөрдүн натыйжаларын алуу, кыйла ылдамдатылган санариптештирүү иш-чаралары жеткиликтүү ишке ашырылууда. Биз эл аралык адистерди тартуу менен санитардык эпидемиологиялык кызматын эле эмес, эпидемиологдор, лаборатория кызматкерлери үчүн 3 айлык, 9 айлык курстарды ишке киргиздик. Получение результатов лабораторных исследований более ускорено. Мы внедрили с привлечением международных... Адамдарга сыяктуу эле жаныбарларга да мүнөздүү болгон бир катар инфекциялар бар. Ошондуктан ветеринарлар менен биргеликте иш алып баруу зарыл. Аталган курстарда ветеринардык кызматтын өкүлдөрү дагы, лабораториялык кызматтын өкүлдөрү дагы билим алышат. Мындан тышкары жугуштуу оорулардын алдын алуу жана анын ичинде эмдөө маселелери эпидемиологдордун гана эмес, медицина кызматкерлеринин да программаларына киргизилген. Бардык профилдеги медицина кызматкерлерин окутууда колдонулат. Профилактики инфекционных заболеваний и профилактики, в том числе иммунизации, они внедрены в программы не только эпидемиологов, но и медицинских работников, подготовки медработников всех профилей. Күн сайын адистер коркунучтуу заттар, алар пайда болгон жерлер жана тарап кетүү жолдору тууралуу маалымат алмашып турушат. Мисалы, санитардык эпидемиологиялык экспертиза борбору Токсбас базасына кирүү мүмкүндүгүн берет. Ал токсикология боюнча эң чоң эл аралык маалымдама. 17 миңден ашык химиялык заттар, уулардын таасир этүү механизми, антидотторду колдонуунун клиникалык сунуштары жана схемалары. Мына ушул маалыматтар дарыгерлерге уулангандыкты таанып билүүгө, дартты так коюуга жана күн сайын адамдардын өмүрүн сактап калууга жардам берет. Проект реализовывался между 5 стран Центральной Азии. На сегодняшний день в рамках реализации проекта такие токсикоинформационные центры... Долбоор борбору Азиянын 5 өлкөсү ортосунда ишке ашырылган. Бүгүнкү күнү долбоордун алкагында мындай токсико маалыматтык борборлор Пакистан менен Казакстанда гана ачылган. Биздин борбор токсикологдор менен өз ара иштешет. Быйылкы жылы биз дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун, онкологдорунун, токсикологдордун катышуусунда химиялык заттардын адамдын ден соолугуна тийгизген таасири боюнча 2 конференция өткөрдүк. Биздин адистер Казакстанда токсико маалыматтык борборду түзүү жана Казакстандын улуттук географиялык өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен иштелип чыгышы мүмкүн болгон улуттук Токс базасын ачуу боюнча консультациялык кызматтарды көрсөтүшөт. Быть уже разработано с учетом национальных особенностей, это географических особенностей Казахстана. Потом мы взаимодействуем, кроме Всемирной организации, взаимодействуем с ЮНИСЕФ, взаимодействуем с CDC, совместно с ними... Биз дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунан тышкары ЮНИСЕФ, CDS менен өз ара иштешебиз. Алар менен бирге окуу курстарын өткөрөбүз, семинарларды өткөрөбүз жана албетте ар кандай аянтчаларда тажрыйба алмашып турабыз. Эл аралык уюмдар менен гана чектелбестен, биз жакынкы жана алыскы чет өлкөлөр менен өз ара аракеттенүү үчүн эл аралык медициналык уюмдардын аянтчаларын да колдонобуз. Мына ошол жерде биз өз тажрыйбабыз менен бөлүшүп, башка өлкөлөрдөн өзгөчө саламаттыкты сактоо системасы жагынан Казакстанга окшош мамлекеттердин айрым бир этикалык багыттар боюнча тажрыйбалары тууралуу маалымат алып турабыз. Бул жерде биз өз ара тажрыйба топтойбуз. Системе здравоохранения по этническим каким-то направлениям.
мы здесь получаем взаимный опыт. Бүгүнкү күндө адамдар үчүн коркунучтуу болгон 200-гө жакын вирустар бар. Бирок табиятта мутацияга учурап, жаңы пандемияга алып келиши мүмкүн болгон 100 миңдеген потенциалдуу вирустар да бар. Дал ошондуктан эпидемиологдордун иши абдан маанилүү. Алар биз ойлобогон коркунучтарга байкоо салып турушат.